Менин атым Нурбек. Мен Гүрал Премьер Текировадагы отелде официант болуп иштейм. Бул жака Sarman World компаниясы менен келдик. Биз бул жака 29 майда келдик 2019 жылдын. Азыркы убакта ошо иштеп атканыма 3 ай болду. Биз договор боюнча ошо октябрдын 10-уна чейин иштешибиз керек болчу, дагы бар. Биринчиден бул жак Sarman World компаниясы менен Улуттук университеттен договор болгондугуна байланыштуу ошол бизди практикага кол коюлуп берип, ошо практикабыз дагы бүтмөк. Жана ошондой эле бул башка мамлекетти көрүп, Турцияны көрүп кетүү үчүн дагы ошо келип иштөөнү тандадым. Андай деле коркунуч болгон жок. Коркунуч бул тил билбегендигим болду. Ошо тилден сүйлөй албаймбы деп ойлодум, бирок ошо бул жакка келгенде андай деле оор болгон жок. Бул жактагы кыргыздар да жардам беришти түркчө үйрөнгөнгө. Акырындык менен ошо түшүнүп, үйрөнүп атабыз азыр. Эртең мененки саат 8-ден кечки 6-га чейин иштейбиз. Биз официант болуп ресторанда иштейбиз. Ошол кардарлардын сураган суусундуктарын апарып берүү болуп эсептелет биздин жумушубуз. Кардарларды тейлейбиз. Түрк жумушчулар бул жакта эч кандай кыйынчылыктар болгон жок. Бардыгы бизди жылуу кабыл алып, эч кандай биз тарапка басым жасоолор болгон жок. Бардыгы жакшы болду. Жаңы келгенде, буяка келгенде кыйынчылык деле болгон жок, бардыгы жакшы болду. Ошол тил билбегендиктен эле кыйынчылыктар болду, калганы бардыгы жакшы болду. Жашаган жердин шарты абдан жакшы. Жашаганга бардык шарттар түзүлгөн. Бир комнатада 4 бала жашайбыз. Жашоо үчүн бардык шарттар түзүлгөн десем туура болот. Бул жакта жумасына бир жолу дем алыш берет. Выходной күндөрү, дем алыш күндөрү бизге абдан кызыктуу өтөт. Анткени бул жака мисалы үчүн шаарларга баруу же деңизге баруу биз үчүн абдан ыңгайлуу, жакын жана бардык шарттар түзүлгөн. Биз университет аркылуу Sarman World компаниясынын келишими болгондугуна байланыштуу жана ошондой эле
Sarman World компаниясы ишеничтүү жана ыңгайлуу компания болгондугуна байланыштуу Sarman World компаниясы менен келдик.